Кутмандуу күнүңөр менен мен силерге Бурнаки колючие деген дары чөптүн артыкчылыктарын жана противопоказаниясын, тескери таасирлери жөнүндө жана пайдалуу жактары жөнүндө айтып берем. Бурнаки колючий деген бул ысык өлкөлөрдө өсөт. Казакстан, Тажикстан, Индия, Пакистан деген ушул өлкөлөрдө өсөт. Бул Кыргызстанда бул чөп жок, өспөйт. Кыргызстанда бар болуп биздеп эле койгонуңар жакшы. Кыргызстанда жок, сырттан келет. Бул составында уу заттар бар. Өсүмдүк болот, абдан уулуу болот. Ошон үчүн буну колдонгондо толук маалыматты билип туруп колдонгонуңар жакшы, болбосо ооруга чалдыгасыңар. Оорутат. Бул колючий бурнаки гайморитке дары. Гайморитке кантип дары кылат? Муну ушул боюнча эле кофемолкага салып, мап-майда чаңдай кылып, порошок кылып туруп, ошол порошогун кичине эле жыттайт. Бир эле мурдун тартып коет. Бир эле мурдун тартып коет. Же болбосо ушул боюнча эле 50 грамм кайнак сууга демдеп, оң мурунга бир, сол мурунга бир, мурундун таноолоруна бир-бирден эле тамчылатат. Болду, ошол эле жетиштүү болот. Артынан бунун артынан момундай майз бар. Ушундай майзды сүртүп коет. Майз от гайморита деп. Бул да дары чөптөрдөн жасалат. Ушуну сүртүп койсоңор болот. Анан ушуну жыттайт. Бул жаш балдарга болбойт. Желательно жаш балдарга колдонгонго болбойт. 7 жаштан өйдөлөгүлөргө колдонсоңор жакшы. Жаш балдарга момундай майз колдонсоңор жакшы. Тете сары майз турган ошол жакшы. А бул болсо чоң кишилерге гайморитти сен көр, мен көр жок кылат. 100% гарантиясы менен айтам. Эгерде туура колдонуп, туура дарыланып, туура режим менен дарылансаңар, гаймориттен кутуласыңар. Буну бир колдонуп коюп эле ошончо чыдап коймой болбойт. Буну азыр мисалы үчүн жазында бир колдонгон болсоңор, күзүндө дагы бир жолу колдонушуңар керек. Ошондо гайморит толугу менен айыгат. Буну жөн эле жыттап койбостон, жөн эле тамчылатып койбостон, ошол демделген сууда мурундун үстүнө, чекеге сүрүш керек. Ошондо абдан жакшы таасирин берет. Эгер толук маалымат алгыңар келсе, мага чалгыла, мен силерге толук маалымат берем. Желательно WhatsApp'тан жазгыла 0708 04 93 46. Чалсаңар дагы гайморитке толгон токой дары чөптөр бар. Ошолор жөнүндө мен силерге кайсынысы организмиңерге туура келет, ошону айтып берем. Противопоказаниясын унута электе айтып кетейин. Бул башты оорутат. Эгерде көп колдонуп алсаңар, жаш балдарга колдонгонго болбойт. Аллергиясы барларга, чөптөргө аллергиясы барларга колдонгонго болбойт. Боюндар аялдарга колдонгонго болбойт. Категорически вообще болбойт. Анан абдан жытка сезимтал адамдарга колдонгонго болбойт. Толук маалыматты 708 04 93 46 номеринен алсаңыз болот.